Саламатсыңарбы менин окуучуларым? Мен Лейлек районундагы Самат атындагы орто мектебинин математика мугалими Койчубаева Тазагүл Назаровна. 6 классынын математика сабагынан айлананын узундугу жана тегеректин аянты деген темада сабак өтүп бермекчимин. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар. Силер айлананын узундугу жана тегеректин аянты жөнүндө маалымат аласыңар. Айлананын узундугун, тегеректин аянтын формуланын жардамы менен табууну, эсептөөнү үйрөнөсүңөр. Эсептөө, ой жүгүртүү көндүмдөрүңөр артат. Бүгүнкү сабагыбыздын көрсөткүчү эмнеден көз каранды? Эгер силер айлананын узундугу жана тегеректин аянты жөнүндө билсеңер, өздөштүрсөңөр, ал фигуралардын узундугун жана аянтын табууну формуланын жардамы менен эсептөөнү үйрөнсөңөр. Ошондой эле эсептөө көндүмдөрүңөрдө кызыгууңар болсо, албетте биз бүгүнкү сабактын максатына жеткен болобуз. Сабактын максатына жетүү үчүн балдар, силерде күчтүү эрк жана каалоо болуусу керек. Балдар, силерде мындай суроо пайда болдубу? Айлана деген эмне? Тегерек деген эмне? Анда эмесе, бүгүнкү сабагыбызда ошол айлана, тегерек, айлананын узундугу, тегеректин аянты деген темада сөз кылмакпыз. Айлана деген эмне? Тегиздикте борбордон бирдей алыстыкта жаткан чекиттердин көптүгүнөн түзүлгөн туюк ири сызык айлана деп аталат. Мынакей. Ал эми тегерек деген эмне? Тегиздиктин айлана менен чектелген бөлүгү тегерек деп аталат. Балдар, айлананы сызуу үчүн колдонулган курал циркул деп аталат. Циркул латын тилинен circulus сөзүнөн бизге которгондо айлана тегерек дегенди билдирет. Кызыктуу маалыматтарга таянсак, Францияда байыркы коргонду казууда эң байыркы темир циркул табылган. Ал жер алдында 2000 жыл жаткандыгы белгилүү болгон. Мына ушундай. Мынакей. Бул айлана. Ал эми бул тегерек. Байкап атасыңарбы? А бул тегеректин жана айлананын борбору. Айлана менен тегеректин айырмасы эмне? Жана окшоштугу эмне? Бул жерде айлананын да тегеректин да борбору. ОА бул радиуска барабар. Айланага дагы тегерекке да тиешелүү. Ал эми АБ бул диаметр. Демек экөөндө тең диаметр бар. Айырмачылыгы айлана бул туюк ири сызык болсо, ал эми тегиздиктин ошол борбордон бирдей алыстыкта жаткан туюк ири сызык менен чектелген. Башкача айтканда, айлана менен чектелген бөлүгү бул тегерек. Мына жана айтканыбыз радиус. АО радиус, ОБ радиус. Демек экөө барабар. Ал эми бул диаметр. Диаметр эмнеге барабар экен? АБ диаметр болсо, бул 2 радиуска. Же болбосо 2 ОА. Бул жарым айлана, а бул болсо жарым тегерек. Мынакей, радиус деген эмне экен? Радиус деп биз айлананын чекитин анын борбору менен бириктирген кесиндини айтабыз. Радиус R тамгасы менен белгиленет. Мисалы, бул дөңгөлөктүн чабактары радиуска мисал боло алат. А диаметр деген эмне экен? Айлананын
эки чекитин анын борбору аркылуу өтүп бириктирген кесинди диаметр деп аталат. Диаметр d тамгасы менен белгиленет. Диаметр эмнеге барабар экен? 2 радиуска барабар экен. Мынакей диаметр. Айланага жана тегерекке жашоо турмуштан алынган мисалдарга сары эсеп салсак, бул биздин боз үйдүн түндүгү айланага мисал боло алат. Бул да мисал боло алат. Ал эми бул чаканын үстүнкү бетинин айланасы. Бул айланага мисал болсо, ал эми чаканын түбү тегерекке мисал боло алат. Бул урнанын да үстүнкү бетинин айланасы айланага мисал болсо, түбү тегерекке мисал боло алат. Ошондой эле биз күнүмдүк турмушта азыгыбыз болгон нан дагы айланага мисал боло алды. Тарелка да мисал боло алат. Байкап көрсөңөр, дагы мындан башка дагы буюмдарды, нерселерди билсеңер болот. Айлананын узундугу деген эмне балдар? Айлананын узундугу деп турактуу сандын айлананын диаметрине болгон көбөйтүндүсү аталат. Формуласы с барабар 2πr. Бул жерде 2 радиустун турактуу санга болгон көбөйтүндүсү айтылып атат. Же болбосо с барабар турактуу сандын диаметрге болгон көбөйтүндүсү. Мына ушул эки формула менен бирөөсүн колдонуп чыгарсак болот. Радиус берилген учурда биринчи формуланы колдонсок болот, а диаметр берилген учурда экинчи формуланы колдонсок болот. Бул жерде силерге түйүндүү түшүнүк сөз болгон пи саны, бул турактуу сан, ал болжол менен 3/14 барабар. Пи санын келип чыгуусу гректин периферия деген сөзүнүн баштамгасынан алынган. Ал айлана дегенди билдирет. Эйлер тарабынан 17-кылымда киргизилген. Пи саны чексиз мезгилдүү ондук бөлчөк. Аны биз пи болжол менен 3/14 барабар деп алганбыз. Пи санын келип чыгышы бул айлананын узундугунун диаметрине болгон катышы пи саныга барабар. Турактуу сан келип чыгат, мына сүрөттү көрүп турганыңардай. Биринчи маселе. Диаметри 4 см болгон айлананын узундугун тапкыла. Маселенин шартын жазып алдык мына балдар. Айлананын узундугу с барабар суроо болду. Эми формуланы жазабыз. Кайсы формула эле? Ооба, диаметрди турактуу санга көбөйткөндөгү. Анда эмесе балдар чыгарып көрсөк, 3/14'тү 4-кө көбөйтсөк, 12/56 сантиметр. Демек жообу бул айлананын узундугу 12/56 сантиметрге барабар. Экинчи маселеге токтолсок, радиусу 2,5 метр болгон айлананын узундугун тапкыла. Маселенин шартын жазып алдык. Мынакей пи 3/14, радиус 2,5 метр. Демек, с барабар суроо. Формуланы жазабыз. Ооба, радиус берилгенде ушул формуланы пайдалансак болот. Чыгарсак мынакей. Радиусту турактуу санды 2 коэффициентке бөлсөк 15,7 метр келип чыгат. Демек, бул айлананын узундугу 15,7 метр. Кийинки маселебизде узундугу 9,42 см болгон айлананын радиусун тапкыла. Балдар, бизге айлананын узундугу берилиптир, радиусун табуу керек экен. Маселенин шартын жазып алдык. Мына, радиус барабар суроо. Эми формуланы кантип жазабыз? Ал үчүн биз
берилген айлананын узундугунун формуласынан радиусту табып алуунун формуласын жазып алабыз. Ал айлананын узундугунун 2πге болгон катышы радиусту берет экен. Эми чыгарсак балдар, төмөнкүдөй жыйынтыкка ээ болобуз. 9,42 бул айлананын узундугу, бөлүмүндө 2 көбөйтүү пи турактуу сан 3,14. Бул жерде 9,42-ни 2ге кыскартсак 4,71, аны 3,14-кө бөлсөк 1,5. Демек, бул айлананын радиусу 1,5 сантиметр болот экен. Балдар, эми тегеректин аянты кандай табылат? Тегеректин аянтын табуу үчүн турактуу сандын тегеректин радиусунун квадратына болгон көбөйтүндүсү бул тегеректин аянты деп аталат. Формуласы төмөнгүдөй жазылды мына. S барабар π r квадрат. S бул тегеректин аянты, r радиус, ал эми π турактуу сан. Кийинки маселеде радиусу 2,5 сантиметр болгон тегеректин аянтын тапкыла дептир. Маселенин шартын жазып алабыз. Формула кайсы эле? Ооба, S барабар π r квадрат. Аны чыгарсак мына, радиусубуз 2,5-тин квадраты 6,25, аны турактуу санга көбөйтсөк 19,1625 сантиметр квадрат келип чыгат экен. Демек, жообу 19,1625 квадрат сантиметр болот. Келгиле балдар, анда номер 406 маселени өз алдынча аткарып көргөнгө аракет кылалы. Диаметри 3,15 сантиметр болгон айлананын узундугун тапкыла. Шартыны жазып алдык. Демек, айлананын узундугун табуу үчүн диаметр берилгендеги формуланы жазып, ордордуна коюп көбөйтөбүз. Анда жыйынтык 10,199. Бул болжол менен бүтүнгө чейин тегеректесек 11 бүтүн келип чыкты. Бул айлананын узундугу 11 сантиметр экен болжол менен. 407 маселеге көңүл бурсак, узундугу 13,816 сантиметр болгон айлананын радиусун тапкыла. Шартыны жазып алдык. Демек, мында радиусту табат экенбиз. Формуласы кандай? Ооба, жана айтып кеткендей, айлананын узундугун 2πге болгон катышы. Анда чыгарсак кандай чыкты? Мынакей. Ордордуна коебуз. Айлананын узундугу 13,816-ны бөлөт экенбиз 6,128-ге. Анда жыйынтык кандай чыкты? Силердики да ушундай чыктыбы? Албетте аракет кылып көргүлө. Демек, жообу 2,2 сантиметр экен бул айлананын радиусу. Андан кийинки номерде маселенин шарты радиус берилиптир. 4,125 метр болгон тегеректин аянтын табат экенбиз. Маселенин шартын жазып алдык. Аянтты S тамгасы менен белгилесек, S барабар суроо. Бул болсо тегеректин аянтынын формуласы. Чыгарсак балдар, мына ордордуна коюп, силер дагы аракет кылгыла. 4,125-тин квадраты 18,10,625-ти берет экен. Аны турактуу санга көбөйтсөк 56,100,071,625. Бул болжол менен жүздүгүлүшкө чейин тегеректесек 56,172 метр квадрат чыгат экен. Мына кей балдар. Эмесе балдар, силерге суроо менен кайрылгым келип атат. Айлананын узундугунун формуласы кандай жазылды?
бир эске түшүрүп алалы. Кандай жазылат экен? Ооба, мынакей. С барабар 2πr же болбосо С барабар π көбөйтүлгөн диаметр экен. Тегеректин аянтынын формуласы кандай жазылды эле? Туура айтасыңар. S барабар πr квадрат. Π эмне экен? Бул турактуу сан экен. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма 410-411 мисал маселелерди чыгарып аткарасыңар. Аткарган соң тапшырманы WhatsApp аркылуу жөнөтөбүз жана төмөнкү QR код аркылуу текшеребиз. Саламатта калгыла балдар.